Эмки жылдын 1-январынан баштап Кыргызстанда жаңы салык кодекси ишке кирет. Эгер буга чейин салык кодекси көптөгөн өзгөрүүлөргө жана толуктоолорго дуушар болуп, куракка окшош болсо, мындан ары бүтүн нерсеге айланат. Жаңы салык кодексинде кандай өзгөрүүлөр бар экенин кыскача айтып беребиз. Салык салуунун 2 негизги режими сунушталууда: жалпы жана жөнөкөйлөтүлгөн. Бөлүштүрүү компаниялардын кирешесине жараша жүргүзүлөт. Кошумча нарк салыгын төлөө босогосу 8 миллиондон 30 миллион сомго чейин көтөрүлөт. Бизнесмендердин пикири боюнча бул өтө чоң жетишкендик. Текшерүүнүн 3 түрү кирет. Мындагы жаңылык горизонталдык текшерүү. Башкача айтканда, бул салык кызматы өзүнүн компьютер аркылуу сиздин бухгалтерияга кирип, көрүп, аны текшерүүгө жол ачылат. Жеке ишкерлерге мындай өзгөрүү анчейин жаккан жок. Таксиге салык салуу сунушталды. Мындан ары ар бир буйртманын 2% мамлекеттик бюджетке түшөт. Салык кызматына суракка алуу функциясы кошулду. Башкача айтканда, карызы барларга чет өлкөгө кетүүгө тыюу сала алышат. Ал үчүн соттун чечими керектелбейт. Жаңы кодекске ылайык банктар салык кызматкерлерине персоналдык маалыматты берүүгө милдеттендирилет. Демек, банк сыры жоюлат. Айрым салыктар өсөт. Мисалы, уюлдук операторлорго сатуудан түшкөн салыкты 6%га чейин көтөрүү сунушталууда. Ислам принциптери боюнча каржылоо кеңири жайылтылат. Мындан ары ал салттуу каржылоого тете болуп калат. Демек, Кыргызстан үчүн ислам инвестицияларына жол ачылат. Google'га салык салынат. Андан тышкары кэшбэк кирет. Мында сатып алуудан кийин акчанын бир бөлүгү кайра эсепке кайтарылат. Салык системасында электрондук документтерди айландыруу кыйла жакшырат. Бул аябай чоң жетишкендик болуп саналат. Бирок кагазга жазылгандардын канчасы иш жүзүнө ашат, азырынча эч ким билбейт. Силердин пикириңер боюнча салык кодексине кирген кайсы өзгөрүүлөр жакшы жышаан болуп саналат? Же болбосо кайсы өзгөрүүлөр терс кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Өзүңөрдүн ойлоруңарды комментарийге калтыргыла.